Саламатсыңар достор, бүгүн сиздер менен фотосинтез процесси тууралуу сөз кылабыз. Фотосинтез процесси өсүмдүктөрдүн организминде гана өтүүчү процесс болуп саналат. Бирок фотосинтез жаныбарларга дагы өтө керектүү процесстердин бири. Фотосинтез процессин алгачкылардан болуп Нидерланд физиологу, биолог жана химик Ян Ингенхауз ачкан. Бирок Ингенхаузга чейин фотосинтез процессин 1770-80 жылдары британ табияттануучусу философ Джозеф Пристли дагы изилдеп келген. Пристли өзүнүн тажрыйбаларында шам күйгүзүп, үстүнөн аба өтпөгөндөй кылып, айнек идиш менен жаап койгон. Кычкылтектин жетишсиздигинен шам өчүп калат. Кийинки жолу шам менен кошо чычканды жапканда, абанын жетишсиздигинен чычкан да өлүп, шам да өчүп калган. Анан гана Пристли шам жана чычкан менен өсүмдүктү кошуп, айнек идиш менен жапканда, тирүү чычканды көрүп, өсүмдүктөр кычкылтекти бөлүп чыгара турганын илимий ишинде көргөзгөн. Бирок өсүмдүктөр күндүн энергиясынын негизинде кычкылтекти бөлүп чыгара турганын ал билген эмес. Фотосинтез процессин толук кандуу түрдө жогоруда айтылгандай Ян Ингенхауз кийинчерээк ачкан. Фотосинтез өсүмдүктөр тарабынан күндүн энергиясынын жардамы менен органикалык эмес заттардан органикалык заттардын пайда болушу. Достор, фотосинтез процесси хлоропласттарда жүрөт. Сыртынан хлоропласт эки катар мембрана менен капталган. Мембраналар күндүн нурун өтө жакшы өткөрүп турушат. Хлоропласттардын структурасы өзгөчө татаал. Жогоруда айткандай эле алар ички жана сырткы катмардан турат. Андан сырткары тилакоидтерден жана стромадан турушат. Фотосинтез процесси эки фаза менен иш жүзүнө ашат. Жарык фаза жана караңгы фаза. Достор, анда эмесе фотосинтез процессин хлоропласттардын схемасында түшүндүрүп берели. Аты айтып тургандай эле жарык фазада күндүн энергиясы талап кылынат. Ал эми караңгы фазада болсо жарык нуру талап кылынбайт. Бирок бул болсо караңгы фаза түн ичинде жүрөт дегенди түшүндүрбөйт. Эки фаза тең токтоосуз жүрүп туруучу процесс болуп саналат. Жарык фазасы хлоропласттардын тилакоидтеринде жүрөт. Тилакоидтер жалпак тегерек диск түрүндө болушат. Алардын топтому грана же болбосо граналар деп аталышат. Ал эми караңгы фаза болсо стромада жүрөт. Строма болсо тилакоидтер менен хлоропласттардын мембранасынын ортосундагы боштук болуп саналат. Строманын курамында ДНК, РНК, крахмалданчалары бар. Достор, хлоропласттардын түзүлүшүн жана аткарган кызматын түшүндүк окшойт. Анда эмесе фотосинтез процесси кантип жүрөт деп күтүп жатсаңыздар керек. Жарык фазада тилакоидтер сырттан келген күндүн энергиясы менен сууну топтоп башташат дагы. Бул учурда сыртка кайра кычкылтекти бөлүп чыгарып турушат. Андан сырткары АТФ түрүндө энергия менен кошо суутек пайда болот. Күндүн энергиясынын жардамы менен суунун кычкылтекке жана суутекке ажырашы суунун фотолизи деп аталат. Жарык фазада пайда болгон суутек, НАДФ коферменти жана АТФ энергиясы караңгы фазага өтүшөт. Караңгы фаза Кальвиндин циклы же болбосо химиялык цикл түрүндө ишке ашат. Бул учурда сырттан үзгүлтүксүз келип турган көмүр кычкыл газ жарык фазасынан келген суутек, НАДФ коферменти жана АТФ менен биригип, жыйынтыгында глюкозаны пайда кылат. Глюкозанын бир молекуласы пайда болуш үчүн Кальвиндин циклынын 6 айланпасы талап кылынат. Караңгы фазадан кайра жарык фазага НАДФ коферменти, АДФ жана фосфор кислотасынын калдыгы кетет. Ошентип эки фаза үзгүлтүксүз иштеп тургандыктан өсүмдүктөр жаныбарларга, анын ичинде адамдарга керектүү кычкылтекти бөлүп чыгарып турушат. Ал эми фотосинтез процессинин формуласы төмөндөгүдөй. 6CO2 кошулган 6H2O барабар C6H12O6 кошулган 6O2. Достор, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Видео жакса Букен Биш каналына жазылып, видео алдына билдирүү калтырып, баш бармакты жогору каратканды унутпаңыздар. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.